Жактырдым сизди мугалимекче, көргөнү келем сизди мектепке. Жашым жетпей сизге сүйүү арноого, ай билбейм эчекке. Кантип айтам сүйүүмдү сизге. Мугалим эчекке, май мугалим, алайын өзүңүздө мен билим. Тептерине жазайын мен сыялап, жүрөгүңүздө турайын уялап эжекке. Чындыгында жеңишиңер силер мындай түшүнгүлөк. Бул бир гана сулуулук үчүн эмес да, мен азыр адам көргөндө эле билинет. Силер мен мындай айтам көбүнчөсүнөчү. Сулуу адам, билимдүү адам сулуу болот депчи. Себеби бир нерсени билген адам өзүнө камкорчу билет. Бир нерсени билген адам өзүн жакшы алып жүрөт деген түшүнүк бар менде. Себеби күн сайын кайсы кыз окуучуга, кайсы мугалимге канча добуш кошулуп атып байкап аттык да, сага мындай өзгөчөраак кетип атты кызыңызгачы. Себеби мындай добуш көп берилип атты. Мен 1000ден ашуун өзүм 1200ден ашуун добуш алдым. Мында эми биз кыргыз болгондон кийин атайын кыргыздын мындай чын эмесин чагылдырган жер буюмдар калдык да. Айырмаңыз жок экен го кызыл гүлдөн, сууктанам куртуңуздан сиздин күлгөн. Сиздин берген сабагыңыз сүйүү сабак, ай кыялданам эжекке. Жалгыз жигит мен сизди сүйгөн. Конкурс жөнүндө уккан эмеске, мен деле чын эле тааныштарыбыз айтып жиберип калыштан анан койчу ушулдай конкурспу деп биринчи ушинтип ойлогом. Анан кийин онлайн голосование болот деп баарын түшүндүрүшкөндөн анан биринчи нага койгонмун. Анан кийин атам өзү жиберип калды. Атам өзү жибергенден кийин анан баш тартпай макул эми сүрөт эле экен го деп сүрөттөрдү жиберип койгонмун. Сүрөттү жибергенден кийин окуу аяктап мен Москвага кетип калганмын. Москвада жай ичке салып келейин деп. Москвадан келгенден кийин эле ушу конкурс башталып калыптыр деп эле, уже 4-сентябрдан башталып калды. Мен 6-сентябрь примерно 6-сентябрда уктум окшойт. Уже сен алдыда экенсиң деп биздин өзүбүздүн коллегаларыбыз айтып калды. Анан кийин ошондо башталды. Уже биринчи мен ойлогон эмесмин, кантип эле мен алдыга чыгып кеттим экен депчи. Ушунча жашынакай эжекелер жүрөт деп. Анан ошо 2 жуманын ичинде биз өзүбүздүн жумушубуз аябай оор башталгандыктан жумуш болуп эле жүрүп, атам отуруп айтып койду, сен алдыда кетип атасың деп. Элдин баары сүйүнүп, анан туугандарыбыз дагы колдоп коштогондорго чоң рахмат, көрөрмандарга дагы чоң рахмат. Ошо уюштуруучуларга да, силерге дагы чоң рахмат. Уюштурганда тааныштарым айтып калгандан качып көргөнчү деп эле жөн эле сүрөттөрдү жөнөтүп койгом. Унчалык деңгээлде болоорун күткөн эмесмин. Анан бул конкурстан кийинчерээк уже 1-2 ай өткөндөн соң кайра отказлайм деп чыкканмын. Анан жазганмын, чалганмын, албай коюшту, эч ким жооп да жазбай койду магачы. Анан ошол боюнча эле жүрүп, мектепте сабактар башталып, ошол боюнча жүргөм, эсиме чыгып деле калыптыр. Чирек мага чалбай чыкканда, мен бул конкурста бар экеним эсиме жок. Рахмат айтып койгонуңуздар үчүн деп, анан жеңишти күткөн эмесмин. Чын катышуучулар аябай көп болчу. Катышуучулардын санын көрүп эле ого деп эле мен айтып. Анан ошо рахмат, уюштуруучуларга рахмат, мынчалык деңгээлде болот деп да күткөн эмесмин. Баарыңыздарга рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Конкурска катышып калганымдын себеби Кокустан болгон. Мен сиңдим менен чогуу жашайбыздан, сиңдим
эже ушундай конкурс болуп атыптыр, сүрөттөрүңүздү жибере бербейсизби деди анан. Койм бул серьезный эмес, мен жаш болбосом деп анан ойлонуп атканбыз, сурабай эле телефонду алып туруп жибериптир сүрөттөрдүчү. Анан ал жерде мага жаккан сүрөттөр бар, жакпаган сүрөттөр бар, аны деле карабай конкурска жибериптир. Анан эми андай масштабный болот деп ойлогон эмеспиз да Кыргызстан боюнчачы. Анан башка сайттардан көргөндө, Акипрестен көргөндө комментарийлерди окудук. Анан бекер эле катышып жүрүбүз. Булар өзүнүн акылы менен далилдебейби дегенде капа болуп, анан чындап эле сүрөттөрдү алып койсо болобу деген ойлорго келдик. Анан көрсө болбойт экен. Анан буга чейин деле билимибизди сынаган конкурска деле катышып жүрөбүз, катышып келебиз, мындан катышабыз. Эми бул деле жакшы нишан да бул деле. Анан жеңишке жетем деп эч ойлободум. Потому что мага 900 киши добуш бериптир. Мен билбейм дагы ким добуш бергенинчи. Анан окуучулар да чуркап келип айтышат да, биз менен мектепте да бир эжеке иштейт. Анан Бактыгүл Исраиловна, у вас 900 голосов, а Гүлжан Исбековна 45 деп күлүп, анан моменттер болду да. Ошо рахмат сиздерге. Катары биринчиден Ош мамлекеттик университетинде иштейт. Бул конкурс где-то 4-5 ай ошол мурун башталып окшойт. Анан мен башында эле көргөмүн. Кантип дагы бүгүн 20 чыкканым. Турмушка жашоого башкача көз караш керек, жаңыча көз караш керек деп. Анан биздин мына маалымат вообще заманда жашап атабыз да, ушунчалык тез маалыматтар таркап, элге жетип атат. Акырындап мына сентябрь айына келгенде бул конкурс теп алды да. Анан биз дагы ошо бир аз колубуздан келишинче ошол колдодук. Оң голосубуз бар экен карап, ал биз чындап bir tuğanın же başkan деп тартпайт келсин. Мен бул иштегендин өзү сулуу, төбөлүк сулуу өзү адистикте деп, мына мугалим деп. Илгери азыр биз билим берүү деп калдык, эл агартуу дечү, просвещение деп айтчу. Бул мындай караганда биздин мындай түшүнүгүбүзгө аябай жакын да. Сөөгө агартуу менен барабар да. Бирөөнүн баласын ушу тарбиялап, билим берип, адам кылып, мына личностьти калыптандырган коомго кошуп берип экен. Мындан өткөн бир соолчулукту, мындан өткөн бир жакшы иш жок. Ошон үчүн эң ириде мен биринчи педагогикалык адистиктин өзү сулуу. Ар бир педагогдун өзүнүн ички дүйнөсү